Албетте, азыркы болуп аткан кырдаал, күнүштүү, ар бир мусулманды ойго сала турган, мусулмандын тынчын ала турган окуя болуп атат. Кудай таалам элибизге, жерибизге тынчтык берсин. Анан мындай нерселер мурунтадан болуп келаткан саясий оюндар, ким бийликке келгиси келсе, бийликти талап кылган болсо, ошол өз максатына жетем деп элдерди, карапайым элди, динден кабары аз же болбосо сабаты аз адамдарды баягы үндөп, аларды козутуп, өзлөрүнүн максатын аткарыш үчүн ушундай кадамдарга барып атат. Албетте, ким ушуну кылган болсо, Аллах субхана тааланын алдында эртели кечпи жооп берет эгерде тооба кылбаса. Биздин элибизге тынччылык керек, көтөрүлүш, революция бизге эч качан пайда алып келет. Мына буга чейин канча деген нерселерди башыбыздан өткөрдүк. Биз алдыга жылган жокпуз, артка кеттик. Жашоо жактан дагы, экономика жактан дагы, саясат жактан дагы баардык жагынан артка кеттик. Мына ошол эле убакытта мына биринчи революциядан баштап кандай сын пикирлер айтылган болсо, ошол эле сын пикирлер дагы эле бийликке айтылып келе атат. Ошол эле убакта жеп алдың, ичип алдың, өзүңдүн жакындарыңды бийликке коюп алдың деген сын пикир дагы эле ошол айтылып келе атат. Ошондуктан бийликке умтулган адам эч качан тойбойт ал. Жана ошондой эле элдерди өзүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонот. Жана карапайым эл, билимсиз эл билбейт каякта чындык экенин, эмне болуп атканын. Ким кыйкырып сүйлөп койгон болсо, ким бийликке каршы турган болсо, ошону ээрчип кете берет. Ошондуктан ар бир мусулман мындай иш-чараларга такыр катышкан болбойт. Мындай пикеттерди, митингдерди колдогон болбойт. Бул биздин динибизге каршы келет бул. Катаны ката менен оңдогон болбойт. Зулумдукту зулумдук менен оңдогон болбойт. Баардыгын туура жол менен, акыл насаат менен, сүйлөшүүлөр менен оңдош керек. Эми ушундай кылып тополоңду башташты, ыз учунун башташты. Эми карапайым эл эле, мамлекет эле зыян тартып атпайбы? Эмнени пайда көрөбүз мунун аркада? Эч бир нерсени пайда көрбөйбүз. Албетте, булардын кылып аткан иши туура эмес. Аллах мага тынчтык берсин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана Абдурахман ибн Самура деген сахабага осуят кылган. Бухари, Муслимде келген хадисте. Ал кишиге пайгамбар эмне деп осуят кылган? Эч качан бийликти эч качан бийликти талап кылба. Анткени бийликке талап кылып жетсең, анда Аллах субхана таала сени өзүңө тапшырып коет деген. Мындайча айтканда жардам бербейт, ийгилик бербейт. Эгерде бийликке сурабай келсең, Аллах субхана таала жардам берет деген. Ошондуктан мусулман башчысына баш ийиш керек. Ошол мусулман башчы туурабы, ошонун бийлиги туурабы, ошого баш ийишибиз керек. Аллах таала Куранда айтып атат: "Я айюхаллазина аману атиюллаха ва атиюр расула ва улул амри минкум." О иман келтиргендер, Алла таалага баш ийгиле, жана элчисине баш ийгиле, жана өзүңөрдөн болгон башчыга баш ийгиле деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухари, Муслим деген хадисте: "Мага ким баш ийген болсо, ал Алла таалага баш ийиптир. Мага ким баш ийбесе, ал Алла таалага баш ийбептир. Ким башчыга баш ийген болсо, мага баш ийиптир. Ким башчыга баш ийбей каршы чыккан болсо, мага баш ийбей каршы чыгыптыр" деп атат. Көрүңүздөр, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айкын хадисте айтып атат. Ооба, бийликте деле башка адамдар сыяктуу ката зулумдук болот. Бирок да зулумдукту, каталыкты мындай жол менен, көтөрүлүш менен, ыз учуу менен оңдогон болбойт. Бул пайгамбарыбыздын осуятына каршы келет. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көтөрүлүштөн, кан төгүүдөн, ушундай бийлик башчыларын каршы чыгуудан эмнеге тыюу салды? Анткени анын аркасы жакшы менен бүтпөйт. Кан төгүү менен бүтөт. Элдердин жашоосу артка кетет. Эч бир максат орундалбайт. Маселелер чечилбейт. Анын чечүү жолу туура сүйлөшүү, ушактабай алдына барып чечишүү, бет маңдай сүйлөшүүлөр менен. Азыр мына биздин президент ошого чакырып атпайбы? Мына ушундай жол менен сүйлөшүүлөр менен. Анан мындай башаламандык менен ар ким өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, ар бир партия, ар бир жамаат өзүнүн адамдарын куткарып, өзүнүн максатын элдерге мажбурлап, анан ушундай учурдан пайдаланып, кимди колдогон болсо ушул туура, ушул кыйын деп кыйкыра берген, бул эч бир пайда келбейт. Мунун баарын биз көрүп өткөнбүз. Буга чейин канча деген сөздөрдү, жакшы сөздөрдү уктук. Мына мындай кылабыз, ушундук кылабыз, коррупция менен күрөшөбүз, адилеттүүлүктү алып келебиз деп. Кана ошонун баарын. Мына ошол азыр бийликке каршы чыгып аткан адамдардын көп эле бийликте жүрүшкөн, бийликте аралашып канчадан бери жүрүшкөн адамдар бар. Бирок ошолор кана ошол убакта пайда алып келгени, кана жырга тийишкендери. Болгону алардын максаты эмне? Бийликке жетүү. Өзүлөрүнүн кызыкчылыгын ойлоо. Ошондуктан мындай чагымчылдыкка алдырбайлы, мусулман бир туугандар, дуа кылалы, элге дуа кылалы, тынчтык болсун бизге.
Бизге туруктуу мамлекет, туруктуу бийлик керек. Мамлекет башчыга жакшы иштерде жардам беришибиз керек. Кемчиликтерин болсо туура жол менен оңдошубуз керек. Мына ошондо чыныгы мусулман болобуз. Ошондуктан дуа кылыңыздар, тилек кылыңыздар, тынчтык келсин Алла Таалага. Ошонун аркасынан жакшылык келсин, ызы чуу чыкпасын. Башка чоң мамлекеттердин үстөмдүгүндө калбайлы, алардын алдында көз каранды болуп калбайлы. Бизге эң негизги динибиз, андан кийин жашообуз сакталыш керек. Мындай жол эч качан динди дагы, жашоону да сактабайт. Баарын талкалап жок кылат. Акылдуу адам өткөн окуядан, өткөн тарыхтан таасир алат, сабак алат. Бирок да биздин карапайым сабак албай атат. Канча деген утулушка дуушар болдук. Мына мурунку бийликтерге айтып жүргөн сын пикир дагы эле айтылып атат. Кечээ эле мына жамандап аткан өткөнкү президенттерди эми азыр кайра колдоп барактап атышат. Мына адам баласы ушундай ооп кете беребиз. Ким катуу кыйкырып койсо ошонун аркасында кете берет. Наадан адамдар. Буга туруштук бере турган билимдүү, түшүнгөн адамдар гана. Ошондуктан урматтуу туугандар, илимди алалы, шариятта келген көрсөтмөдөн, эрежеден чыкпайлы. Жана элдерге дагы ушундай туура түшүнүктүү жеткирели. Аллах субхана таала элибизге, журтубузга тынчтык берсин, туруктуулук берсин. Ушундай башаламан тополоң ызы чуудан тез арада бизди куткарсын.